Жөнөкөй айларда турган жокпуз, айлардын султаны, күндөрдүн сайиди, күндөрдүн эң бир улугунда, анан жөнда жерде турган жокпуз, жерлердин дагы эң жакшысы ахабул билад. Аллага эң жакшы көргөн орундар булар мечитте турабыз. Демек бүгүн орун жактан дагы, заман жактан дагы, убакыт жактан, бүт жактан топ келишкен берекенин ичинде турабыз бир туугандар. Болгондо да шайтандар байланган. Бир эле ичибизде нафси турат, ал дагы орозонун айынан оозор кургап, шалдырап, эмне десең макул деп угуп бергенге даяр болуп турган учур бир тууган. Рамазан айы ушундай бир ай, адам өзүнү тарбия кылып, ислах кылып, нафсисини баш ийдирип, Аллага моюнсунуп, Алланын эң жакын пенделердин катарына кошулуп ала турган айларда отурабыз бир туугандар. Бул ай ушунчалык улуу болгонунун себеби бул айда Кур'ан түшкөн, Алланын китеби. Бул айда өтө ыйык күндөр бар, Кадыр кечеси. Кадыр кечесинин дагы ыйык болгондугу Кур'андын берекетинен ошол кечеде Аллах табарака ва таала Кур'анды түшүргөн, бир түшүрүп, андан кийин бул жердин асманына түшүргөн бир. Андан кийин 23 жыл бою мезгил менен адамдардын талабына жараша, ахвалга жараша Аллах Таала бир сүрө, бир аят, 5 аят, 10 аят кылып атып, Кур'ан-ы Каримди 23 жыл бою түшүрүп, сиз менен бизге динди толук кылып берген. Ошол Кур'андын түшүшү бир туугандар Рамазан айынын Кадыр кечесинде болгон. Бүгүн ушул Кадыр кечеси жана Рамазандын акыркы күндөрүндө этикаф маселеси туурасында, этикафка отуруунун фазилети туурасында өтөбүз. Бир туугандар, Кадыр кечеси туурасында Аллах табарака ва таала Кадыр деген сүрө түшүргөн. Инна анзалнаху фи лейлатил Кадр. Алла айтат, биз чындыгында түшүргөнбүз. Аны Кур'ан-ы Каримди Кадыр кечесинде, Кадыр түнү. Ва ма адрака ма лейлатул Кадр. Кадыр кечеси бул эмне экенин билесиңерби? Эмне болгон кече бул? Алланын сурагандыгы бул күндүн өтө улуу экендиги, бул кечеде канчалык көп берекелер бар, ошону бир ойготуп алыш үчүн Аллах Таала айткан, артынан кайра өзү ушул кеченин, Кадыр кеченин берекетин кайра дагы өзү айтат. Кадыр кечеси эмне экенин билесиңерби деп сураганда, суроого адам ой жүгүртөт эмеспи? Бирөө сизден, "Эй, жашың канчада? Же болбосо кайдан келдиң? Муну эмне?" деп сураганда, ой ошол жакка толук кетет. Бул эмне экен депчи, билемби билбеймби деп ой жүгүртүп ошол жакка кеткенден кийин, анан Аллах Таала аяттын уландысында Лейлатул Кадр хайрун мин альфи шахр уландысын караңыздар. Кадыр кечеси 1000 айдан жакшыраак деди Алла. 1000 ай. 1000 ай түнү, күнү биригип алып, бир адам ибадат кыла турган болсо, ошого караганда Кадыр кечеси бир түн андан жакшыраак болот. Бул түнү Tanazzalul malaikatu var ruhu. Bul tünde perişteler düşöt. Var ruhu dep Allah Tebareke ve Teala aytkandığı bul ruhta maksat Cebrail aleyhisselam köpçülük ulamalardan aytısı boyunca Cebrail aleyhisselam düşöt. Düşüyen ne kılat dese salamun. Salam aytat bağrına. Özgöçe meçitte oturganlarga. Oşol keçede Kadыр kечеде meçitte oturgan adamlarga salamun. Silerge tınçılık bolsun. Amançılık bolsun. Tınçılık, amançılık Allah'tan alıp gelip
мечиттегилерге, ибадаттагыларга, саждада тургандарга, рүкүдө тургандарга, намазда, кыямда тургандарга, бири-бирине жакшылык үйрөтүп аткандарга Алланын саламын айтып келет. Мына бул кече ушундай кече бир туугандар, алдыбызда бүгүнкү күн келатат. Аз күндөр калды. Кайсыл адам ошол берекени алып калган болсо, бизге чейинки коомдор болгон. Алар 1000 жыл жашаган, 500 жыл, 1,5 миң жыл. Алар деген 100 жыл, 150 жыл жөн эле жашап коюшкан. Biz Kadir keçesinde жылына bir жолу туруп коя турган болсок, 1000 ай. Bu 83 жылга барабар болгон соопту, 83 жылга барабар болгон ибадатты bir эле кечеде алып туруп, жыл сайын отурга турган болсок, бизге чейинки коомдордун 1,5 миң жыл жашагандыгынан көбүрөөк болуп, эртерээк бейишке киришибизге ушундай кечелер себеп болот бир туугандар. Ушундай кечелер 1000 жыл жашаган адамдардан эртерээк кирип кетишибизге ушундай кече себеп болот. Болбосо мындай карап көрө турган болсоңуз, адилетсиз да. Bir adam 1000 жыл ибадат кылса, 1000 жыл саждада турса, бирөөлөр келди 60 жыл, 50 жыл жашап туруп эле, анан түп-түз бейишке нарыкларды күттүрүп коюп, булар кирип кете турган болсо 60 жыл жашап. Муну карап алып туруп, адилетсиздик деп ойлошуу мүмкүн. Бирок Алла бул эрке үммөт, акыркы үммөт, өмүрлөрү кыска, акылдары кыска, бойлору да кыска, өмүрү өтө кыска болгон үммөттү эркелетип пайгамбар алейхисаламдын урматынан bir keçede 83 жылдык ибадатты берет дагы, андан кийин пейишке башка үммөттөн алдын эртелетип киргизип жүгөрөт бир туугандар. Эми ушул Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүндө өзгөчө этикафка олтуруу. Этикаф бүт нерседен үзүлүп, дүйнөдөн үзүлүп, бала бакырадан үзүлүп, мешитке келип, өзүнү жалаң ибадатка, Аллага арнап, ушул 10 күндүн ичинде, я Алла, мен бардык өзүм каалоолорумду таштап, сенин үйүндө конок боламын деп, Алланын үйүнө келип олтуруп алуу, мына ушунун атын этикаф деп коет. Этикафтын мисалын уламалар айтышат. Өтө берешер, жоомарт падышанын эшигинин астына келип алып туруп, ошонун босогосуна жатып алып, күндөп түндөп, берсең да бересиң, бербесең да бересиң. Мен сага муктажмын. Менин мойнума түшкөн иш, менин мойнума түшкөн жоопкерчилик, муну эч ким чече албайт. Сен гана чечесиң деп, Алланын үйүнө келип олтуруп алуу деп айтатты. 10 күн, түнү күнү олтуруп ала турган болсо, эми береше жоомарт зат ал бербей койбойт. Ал сөзсүз берет. Этикафта дагы birden bir maksatım ne dese, Kadir keçesini izlewde. Peygamber aleyhisselam özgöçö bul Kadir keçesinin bir күнгө belgilemey turup aytkandığı nege dese, ümmet biraz körög amal kılsın. Ekincisi, bir күнгө belgilep koysa, anda bar oşol күndü kelip alıp, başka күndörü meçit boş bolup kalat ele. Akırkı 10 күндүн tününe bekitip koydu, jaşırıp koydu. Oşol күндөр жок дегенде bir 10 күн ümmet meçitke kirip kalsın dep, akırkı 10 күнгө jaşırıp koygan. Oşol akırkı 10 күн etikafta oturup, dünyölük işleribizdi, hajatlarыбызды biraz jıynaştırıp otura turgan bolsak, 83 yıllık ibadat bizdi kütüp turat bir toğa. 83 yıllık. 83'kö kim kirdi, kim kiribedi. Azır Peygamber aleyhisselam hadiste aytkanday, amarul ümmeti ma beyna 60 ve 70. Menin ümmetimdün jaşı 60-70'tin aralığında oluptu. 80'ge çıkış özü kıyım olup kaldı. 80'ge öz çıkış kıyım. Oşoğa bir tuğandar, aldığımızda bizdi özüzdü tarbiye kıla turgan tündör turat Kadir keçesi.